Assalamu алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Бүгүн жана мындан ары сиздер ден соолукту кантип сакташ керек деген темадагы берүүлөрүбүздү уга аласыңар. Ошондой эле биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө жараткан Кудайдын баардыгын күбөлөндүргөн, бизди курчап турган дүйнөнүн кереметтерине сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кечиңер куунак болсун. Бүгүнкү күндө оорубаган адам жок болсо керек. Жалаң гана картайган адамдар оорубастан, жаштар дагы ар кандай оорулар менен оорушат. Деги адам эмне үчүн ооруйт? Ден соолукта болуш үчүн адам өзүнө жардам бере алабы? Ден соолуктун сырлары жөнөкөй жана түшүнүктүү. Көп каражатты деле талап кылбайт. Ден соолуктун жана узак жашоонун негизги факторлору булар: туура тамактануу, дене көнүгүүлөрү, таза суу, күн, таза аба, өзүн өзү тыя билүү, башкача айтканда аш керек этпөө, эс алуу жана ишеним. Ден соолуктун негизи илгертиден эле түзүлө баштаган. Ал Эдемден башталган. Эдем бул адамзаттын жашоосунун башталган жери. Кудай биздин ата-бабаларыбызды жараткан жер. Эдемде таза аба, күн нуру мол болуп, суусу муздак жана таза болгон. Жемиш багын багуу, сууда сүзүү жана ажайып кооз дөңсөөлөрдү эс алуу, ушунун бардыгы физкультура комплексин түшчү. Адам атабыз менен обо энебиз бош убакталарында эс алып, ал эми түн киргенде дайыма 8 саат укташчу окшойт. Алар өзүн өзү тыюуга үйрөнүшчү. Алардын жеген тамагы жашылча жемиштер, мөмөлөр, жаңгактар, дан өсүмдүктөрү, таза суу жана башка дагы көптөгөн дандардан турчу. Бул эң сонун жагдайдын эң сонун компоненти ишеним болчу. Жана адам менен обо ар дайым салкындуу кечтерде өзүлөрүнүн жаратканы менен жолукканда жана ар бир ишембиде аны менен чын жүрөктөн аңгемелешкен учурда бул ишеним улам өсө берчи. Кимдир бирөө каршы болушу мүмкүн. Ишеним бул өтө эле ашкеречилик. Мунун мага кереги жок деп. Муну менен дагы кимдир бирөөнүн макул болушу мүмкүн. Ошондой болсо да ишенүү менен адам өзүнүн жөндүү пикирине чыккынчылык кылбайт деп силерди ишендирип кетүүгө уруксат бергиле. Анткени Кудай бул эң жогорку чындык. Кудайды биздин чындык сезимибизден ажыратканда дарылануу адамга толугу менен айыгууну алып келбейт. Мына ошондуктан биздин ден соолукта болгум келет деген программабыздын жыйынтыктоочу бөлүгү ишеним болуп эсептелет. Биздин кийинки программаларыбызда биз чын ден соолукта жашоонун бардык 8 принципи жөнүндө айтып беребиз. Жана эгер силер ал принциптерди жолдосоңор, анда алардын силерге ден соолугуңарды жакшыртууга кантип жардам бергендигин көрүп, силер аябай таң каласыңар. Күндөн, күн нурунун дарылоочу касиеттеринен баштайлы. Ыйык китеп Тоораттын алгачкы саптары дароо эсиме түштү. Кудай мындай деди: жарык болсун, жана жарык болду. Эң кызыгы, эң алды менен жаныбарларды жаратуудан мурун Кудай күн нурун жаратты. Анткени күнсүз бардыгы өлүмгө учурамак. Жарык бул жашоонун башталышы. Байыркы убакта адамдар күндү Кудайга айландырып, ага сыйынышчу. Күндүн урматы үчүн зор эстеликтерди тургузушчу. Өсүмдүктүн жалбырагы болобу же адамдын организми болобу, күн бул жердеги бардык жандуулардын булагы. Бүгүнкү күндө медицинаны атасы катары эсептелген Гиппократ күндүн нуру белгилүү бир ооруларды айыктырууда пайдасын тийгизерин айткан. Мисалы, күндүн жарыгы микробторду өлтүрөт. Адамдын терисинин сыртында дүйнө жүзүндө жашаган бардык адамдардын санынан да көп жандуу нерселер бар.
Ошондуктан эгер силер күндө көбүрөөк болсоңор, териңер таза, жылмакай, өңү да жакшынакай болот. Күндүн жарыгы безеткени жана сүйөлдү, теридеги жараларды, ошондой эле экземаны айыктырат. Күндүн жарыгы нерв системасына дагы пайдалуу таасирин тийгизет. Күндүн жарыгы мээ иштеп чыгаруучу эндорфин деген заттын көлөмүн көбөйтүүсү ыктымал. Көркөмдөп айтканда, күндүн жарыгы жүрөктү бакытка толтурат. Башкача айтканда, ал кан басымын ордуна келтирет. Күндүн жарыгы, физкультура жана диета диабет оорулары менен ооругандарды айыктырары медицинада далилдеген. Сөөк учугунан жабыртаткан адамдар күнүгө күндүн жарыгында 1 сааттан 3-4 саатка чейин болушса, алар бул оорудан айыгып кетишери мүмкүн. Жерлердеги жашаган калктын ар кандай группаларын изилдеп, күндүн жарыгы көбүрөөк тийген жерлерде адамдардын күндүн жарыгы азыраак тийген жердеги адамдарга караганда рак оорусу менен азыраак ооругандыктары байкалган. Күндүн жарыгы организмди күн витамини деп аталып калган D витамини менен камсыз кылып турат. Бул витамин бизге эмнеге керек? Ал адамдын скелетин кальций жана фосфор менен камсыздандырат. D витамини сөөктү туура формада жана күчтүү кылат. Күндүн жарыгы ак жана кызыл кан денечелерин көбөйтүүгө жардам берет. Кызыл кан денечелери тамак жана кычкылтек алып жүрүүчүлөр болуп эсептелет. Ал ушунчалык маанилүү, ошондуктан аларды организм 1 мүнөттө 720 миллион эсебинде иштеп чыгарат. Ал эми ак кан бүртүкчүлөрү болсо, биздин организмибиздин ичиндеги микробторду жок кылуучу, коргоочу клеткалар болуп эсептелишет. Ошентип, күн бул күчтүү дары. Ошондуктан ал айыктыруучу дагы жана зыян кылуучу дагы касиетке ээ. Эгерде ченин билбесе, күнгө күйүп же күндүн ысыгы уруп кетиши мүмкүн. Мындай болбош үчүн денеңерди күндүн нуруна акырындык менен тосуп, биринчи баштарда 10 мүнөттөн баштагыла. Организмди чыңдаш үчүн адаттагыдай эле 1 же жарым саат убакыт жетишерлик болот. Башыңарды жана көзүңөрдү жабууну унутпагыла. Биз сиздерге күн нурунун дарылоочу касиеттеринин бир нече гана белгилүү факторлорун белгилеп кеттик. Бирок анык бир нерсе, эгер сизге эң жакшы формада болуңуз келсе, сиз териңизде бир азыраак күн нурун запастап алышыңыз керек. Күнгө чыгып, өзүңүздүн денеңизге оорулардан коргонууга жардам бериңиз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Эгер сиздер биздин толкунга жаңыдан эле кошулсаңар, анда биз сиздей дос тапканыбызга өтө кубанычтуубуз. Азыр сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Биздин алдыга умтулган прогресстин кылымы Кудайды унутууга адамды улам көбүрөөк мажбурлантат. Бирок тирүү Кудай бул чындык. Биз Кудайдан качып эч жака кете албайбыз. Келгиле кымбаттуу достор, Кудай жөнүндө күбөлөндүргөн жаратылыштын кереметтери жөнүндө сүйлөшөлү. Ар бир имарат инженер куруучунун жана архитектордун бар экендигин күбөлөндүрүп турат. Биз куруучу менен тааныш болбогон күндө да ал куруучунун бар экендигин ошол имараттар далилдеп турат. Биз
космос деп аталган зор имаратта жашайбыз. Кымбаттуу досум, сиз ошол космос деп аталган зор имаратты чебер жана акылман архитектор тургузганын ойлонуп көрдүңүз беле? Келгиле, ушул жөнүндө ой жүгүртүп көрөлү. Жаркырап тийип турган күнгө көңүлүбүздү буралы. Эгер анын энергиясы бир аз гана процентке көтөрүлсө, жер бетиндеги температура тоолордогу муздарды эритип, жердин бетин суу каптамактагы баардык тирүү жандыктар, ошону менен бирге адамзат дагы өлүмгө дуушар болушмак. Ал эми тескерисинче, эгер күндүн температурасы бир аз гана өлчөмгө төмөндөсө, жердин бетин муз каптап, баардыгы тоңуп өлмөк. Кымбаттуу досум, ким күнгө туура температураны берген? Чын эле бул кокусунан болгон нерсеби? Кирпичтердин баардыгын чогултуп, үй өзү эле курулгандыгы бул дагы кокустукпу? Чын эле сиздин саатыңыздын ичиндеги ар кандай бурамалар, дөңгөлөкчөлөр өзүнөн өзү эле биригип саат болуп калдыбы? Бул сандырактык деп айтасыз сиз. Албетте, бул курулуштардын артында кимдир бирөөнүн акыл эси катылып турат. Күндүн кылган ишинин артында катталган акыл эс Кудайга таандык. Бул Кудай. Кудайдын дагы бир керемети болгон сууну карап көрөлү. Бул кычкылтектин атомунан жана суутектин эки атомунан турган эң бир жөнөкөй молекулалардын бири. Анын молекулалык салмагы 18ге барабар. Салыштыруу үчүн биздин организм иштеп чыгарган инсулин молекуласын алалы. Ошентип, инсулин молекуласы 777 атомдон турат жана молекулярдык салмагы 5733ге барабар. Суунун молекуласын ушунчалык жөнөкөй кылып түзгөн акыл эстин эң эле курч экендиги бул жерден көрүнүп турат. Демек, суунун молекуласынын жөнөкөйлүгү ага адамдын жана өсүмдүктүн тирүү клеткалары аркылуу оңой эле өтүп кетүүгө мүмкүндүк берет. Ал эми мындан татаалыраак молекулага бул мүмкүн болмок эмес. Мына, эмне үчүн адам өз өмүрүн, ден соолугун сакташ үчүн ушул эң сонун суусундук болгон сууну ичиш керек. Суу адамга жакшыраак кызмат кылыш үчүн кызыктырган жагымдуу даамга же болбосо жийиркенүүнү туудурган жагымсыз даамга ээ эмес. Молекулалык составы боюнча сууга окшош башка эки зат, күкүрт суутеги жана аммиак. Булар экөө тең даамы жана жыты жагымсыз, тирүү клеткалар үчүн уулуу жана жегич газдар. Кудайдын дагы бир нукура улуу керемети болгон адамды карап көрөлү. Адамдын денесинде 60 триллион клеткалар, аны теңдешсиз кылып лайыкташтырылып, биргелешип иштеп жатышат. Эки окшош адам жок. Жада калса, бармактарынын издери да ар кандай. Миллиондогон ийкемдүү мешокчолору бар, өпкөнү ойлоп көргүлөчү. Же болбосо, сыныктан кийин кайра айыгып, ооруна келген сөөктүн жөндөмдүүлүгүчү. Эмне үчүн мындай? Төрөтүн жеңилдетиш үчүн төрөөр алдында аялдардын жамбаш сөөктөрү ажырап кетет. Бул үчүн ким, кайсыл акыл эс кам көрүп койгон? Зор денелүү эркек кишинин сөөгүнүн салмагы орточо алганда 10 килограммга жетет. Ал эми ушундай эле көлөмдөгү темирдин салмагы 200 килограммга жетмек. Кандайча көз эң жакшы фотоаппараттай болуп көрөт. Бул теңдешсиз орган болгон көздүн түзүлүшүн ким иштеп чыккан? Өзүнүн жеке компьютердик банкында сакталган, мурда өткөн, көңүлдө калган издерди буйрук берип, кайра чакырган эсти ким жараткан? Окуй ала турган жөндөмдүүлүк жөнүндө ойлонуп көргүлөчү. Көз дароо эле бир нече тамганы бирдей камтыйт. Билгич окурман бир тамгага секунданын 104 бөлүгүн кетирет. Ал эми адамдын организминин түзүлүшү жана дагы майда чүйдө жөнүндө кандай ойлойсуздар? Эгер мурдубуз ылдый карабай, өйдө карап калса, эмне болор эле? Анда адам жаанда тумшугуп калмак.
адамдын денесинин түзүлүшүнө жана функцияларына учу кыйырсыз таң кала берсе болот. Çeksiz suyundu biz üçün kelgenine, taşta büyündü doldurup ruhka, dayım bolçu canımda Tengrimdan sağa. Kuşlar asmanda dağıtayt seni, bütkül alamda dağıtayt seni, doldurup ruhka, dayım bolçu canımda Tengrimdan sağa. Tengrim maktayım keremetingdi men üçün, ölgönüngdü dirilgeningdi jar bolup maga, dayım bolçu canımda Tengrimdan sağa. Alatol seni dağıtayt Tengir, ak kalpak elim maktayt seni, jar bolup maga, dayım bolçu canımda Tengrimdan sağa. Yaşa Tengir, oğlu padişam erimdi kutkarışı, en bir asıl zat dost bolup maga, dayım jürçü canımda Tengrimdan sağa. Can düğünüm seni dağıtayt Tengir, jürügüm seni maktayt Tengir, dost bolup maga, dayım jürçü canımda Tengrimdan sağa. Can düğünüm seni dağıtayt Tengir, jürügüm seni maktayt Tengir, dost bolup maga, dayım jürçü canımda Tengrimdan sağa. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.